Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү кызматынын демилгеси менен 2025-жылдын 29-30 апрелинде Бишкек шаарында күч аракеттердин синергетикасы, коомчулукта баңгичиликтин алдын алуу боюнча мамлекеттик муниципалдык түзүмдөрдү жана коомдук демилгелерди бириктирүү аттуу улуттук форум өтүүдө. Форумга өлкөнүн ар кайсыл аймактарынан мамлекеттик органдардын, эл аралык уюмдардын өкүлдөрү, эксперттер жана активисттер катышууда. Форумдун максаты мамлекеттик органдардын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жана коомчулуктун деңгээлинде баңгизаттарды колдонуунун алдын алууну илгерилетүү боюнча коомдук демилгелердин ортосундагы туруктуу өз ара аракеттенүүнү түзүү. Баңгиликтин алдын алуу бул дүйнө жүзүндө азыркы тапта биринчи орунга чыгып келатканынын бир себеби баягындай түшүндүрүү иштерин көбүрөөк жүргүзүп, калкка баңгизаттардын зыяндуулугу жөнүндө айтып, жана анын организмге тийгизген терс таасири жана оор кесепеттерин биз көбүрөөк маалымдуулук берип, маалыматты берсек, ошонун негизинде мыйзамсыз жүгүртүүдөн дагы баңгизаттардын жүрүшүн алдын алабыз. Иш-чарага Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин Жогорку кеңештин, Кыргыз Республикасынын президентинин аппаратынын, Европа биримдигинин Кыргыз Республикасындагы өкүлчүлүгүнүн жана КАДАП 7 программасынын өкүлдөрү катышты. Иш-чаранын алкагында баңгизатка каршы коалициялардын панелдик сессиясы, баңгиликтин алдын алуу жөнүндө мыйзам долбоорун талкуулоо, ошондой эле жергиликтүү демилгелерди өнүктүрүү жана биргелешкен чечимдерди иштеп чыгуу. 26 жылга чейин бекитилген антинаркотикалык программа бар. Ошол программада наркопрофилактика жөнүндөгү жаңы мыйзам жазылып чыгыш керек. Мына ошол мыйзамды жазуунун алдында да бүгүнкү күндө уполномоченный органдар турат. Алардын эксперттери жана рабочий группанын мүчөлөрү да бүгүн ошо катышып, элдин арасындагы ошол эле жанагы мамлекеттик жана муниципалдык структуралардын өздөрүнүн иштеринде кандай көйгөйлөр бар экен, ошол баңгизатка байланыштуу маселелерди биз талкуулап, анан ошо жаңы мыйзамды жазуунун алдында турат да. Демек, биз бүгүнкү күндө ошо эл аралык баңгизат алдын алуу боюнча эл аралык стандарттарды биздин нормативдик укуктук документтерге кандай деңгээлде жазабыз, жана ошондой эле коомдун, жамааттардын баягы муктаждыгына ылайык жазылыш керек деп бүгүнкү күндө ушул маалымат аянтчасын уюштуруп турабыз. Форум 30 апрелде уланып, анда негизги жыйынтыктар чыгарылып, эл аралык алдын алуу стандарттарын кыргыз коомчулугунун деңгээлинде ишке ашыруу боюнча кадамдар белгиленмекчи.